Кожомкулова Рыскүл Калыковна география мугалими. Хусейн Карасаев атындагы Ысыккөл лицейинде 1996 жылдан бери эмгектенген эжейибиз ичендеген окуучуларды уядан учурган. Ошон менен бирге өз балдарынын да аталган лицейден билим алышына шарт түзүп, азыр Америкада жашап иштеген уулу менен сыймыктанат. Эмесе 24 жылдык бүжүрмөн эмгегин эл агартуу тармагына жумшаган мугалим биздин саналуу суроолорго жооп берсин. Бул жерге келгенимде 30га чыга элек жаш кезим эле да. Ошо кезден бери жаштык кезимдин баары ушул жерде өтүптүр десем дагы болот. Анан эми азыркы учурда география сабагында жаңы технологиялар колдонулат, алдыңкы методикалар колдонулат. Азыркы кездеги заманбап баардык кандай методикалар болсо ошолордун баарын тең колдонуп сабак өтөбүз. Балдарды жакшы көргөнүмдөн болуш керек. Ошон үчүн мугалим болуп ушунча жыл ушу жерде байланып иштеп келатам. Балдар географияга кызыгып окушат, жакшы көрүшөт деп ойлойм. Жашоого керек эмне дегенде дипломат болсо дагы, же болбосо элчи болсо дагы, кайсы жерде жүрсө дагы, кайсы профессиянын ээси болсо дагы география бүт баардык адамдарга тиешелүү, ушу керектүү предмет деп ойлойм. География сабагын сүйүп окубаган, ага кызыкпаган окуучу дээрлик болбосо керек. Мына ушундан улам Рыскүл Калыковна сиздерге 4 жөнөкөй суроо калтырды. Аталган суроолорго жоопту комментарий аркылуу калтырып, билим деңгээлиңизди сынап көрүңүз. Биринчи суроо бул: Кыргызстандын эң бийик чокусу кайсы, канча метр бийиктикте жайгашкан? Экинчи суроо: Ысыккөлдүн эң терең жери канча метр тереңдикте? Үчүнчү сурообуз болсо: дүйнөнүн эң көп жаан жааган жери кайсы, эмне деп аталат жана канча миллиметр жаан жайт бир жылда? Анан төртүнчү: дүйнөдөгү эң терең көл кайсы? Рыскүл Калыковнанын эл үчүн кылган эбегейсиз эмгеги Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн жана Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин отличниги наамдары менен бааланган. Кесиптештериңиз жана окуучуларыңыздын алдында дайым ушундай даражаңыз жогору болуп, кыргыз эл мугалими болушуңузга тилектешпиз.